Суранам кетпесеңиз ичим тыз-тыз, жүрөктө сезимдерди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошол отту, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Жүрөгүм ичим тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошол отту, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Сүйлөңүз ширин экен сөздөрүңүз, тиктеңиз назик экен көздөрүңүз. Суктанып жүзүңүзгө тигилейин, айтылсын жүрөктөгү, айтылсын жүрөктөгү сөздөрүңүз. Ай жүрөгүм ичим тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошол отту, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Суранам кетпесеңиз ичим тыз-тыз, жактыңыз махаббаттын отун укмуш. Жылынып ошол оттун илебине, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Жүрөгүм ичим тыз-тыз, сезимди ойготтуңуз. Суранам өчүрбөстөн ошол отту, жанымда дагы бир аз, жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Жанымда дагы бир аз олтуруңуз. Амансыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен биз сиздер менен кайрадан чактыш берүүсүнөн жүз көрүшүп отурабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин көрсөтүүгө ар дайым өнөр сыйлаган, өнөр баккан, дал ушул өнөргө кызмат кылган таланттуу инсандар ар дайым студиябыздан орун алып, 1 саат бою сиздердин маанайыңыздарды көтөрөт. Бүгүн биздин студиябызга дагы Нокен районунун таланттуу мырзалары келди. Мен сиздерди тааныштырайын. Менин жанымда отурган агабыз мынакей Рысбек Мырзаев деген агабыз, андан кийинки отурган агабыз маданияттын мыкты кызматкери Алтын Абдылдаев, андан кийин мынакей Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын солисти Равшан Жантарбеков агаларыбыз бүгүн биздин студиябызга келишти. Кутмандуу күнүңүздөр менен студиябызга куш келипсиздер. Мен сиздер менен эфир аркылуу жүз көрүшүп отурганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн 1 саат бою сиздер менен маектешип, мынакей Нокен районунун таланттары дедик. Сиздер менен кененирээк таанышалы. Анан эми сөздү Алтын ага өзүңүз баштап бериңиз. Атайын мынакей бүгүн биздин студиябызга келдиңиздер. Анан өзүңүздөрдүн элиңиздер, өзүңүздөрдөгү маданият кандай, маданият үйүңүздөрдүн абалы кандай, ошол тууралуу кеп баштап бериңиздер. Андан соң анан кийин ырга өтөбүз, андан кийинки маектерге өтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз эли. Жалпыңыздарга ушул Нокен элинин атынан ыраазычылык билдиребиз.
Анан бизде нокен эли маданият жагынан жакшы, жетишкендиктер аябай жакшы, таланттуу балдарыбыз көп. Нокенден көптөгөн таланттуу инсандар чыккан. Кадыралы Артыков агайыбыз, Базаркул Артыков агайыбыз, Эркин Кайымов агайыбыз ошолордун эле жолун улап биз дагы келатабыз. Кудай буюрса, Нокенден дагы көптөгөн таланттар чыгат жана кыргыз элине жакшы өнөрлөрүн тартуулайт деген ойдомун. Жакшы. Биз адашпасак, сиз ушул Нокен районундагы бүт жакшылыктарда кызмат кылып келесиз. Мен 2012-жылдан бери кыргыз элине Нокен жергесинде элдин жакшылыгына кызмат кылып келем. Тойлорду алып барып, тамада дегендей жарчы деп коет кыргыз элинде. Жарчы ошо элге жакшы кызмат кылып, элдин жакшылык күнүндө бир жакшы маанай тартуулап, жаштарыбызды бактылуу кылып дегендей. Ошол. Өзүңүз бул тармакка качандан бери кызыгып келатасыз? Анан өзүңүздүн үй бүлөңүздө ушул маданият тармагына, ырчылыкка, ушул тамадалыкка кызыккандар барбы? Чынын айтайын, биздин үйдө менин чоң энем көп жамак кошуп ырдап жүргөн. Анан мен Сабыр деген досум бар эле. Ошол 97-жылдары ошол Сабыр досум экөөбүз элдин тойлорунда кызмат кылып, анан ошол учурларда баягы тамадалар келбей калып дегендей, анан сен алып барбайсыңбы, сен бир кызмат кылып бер деп олтуруп, ошонун артынан элдин жардамы менен, элдин колдоосу менен анан той алып барып, Кудай буйруса, ушул күнгө чейин кызмат кылып келатабыз. Рысбек ага, сиз бүгүн мынакей бизге комузду көтөрүп келдиңиз. Ушул комузду канча жашыңыздан үйрөндүңүз? Анан музыкалык билим алдыңызбы? Бул тармакка сизди жетелеген ким болду? Саламатсыздарбы, урматтуу эле көрүүчүлөр. Мен бул комузду калп айтпасам бир 7 жашымдан мындай кызыгуу пайда болгон. Анан комузду чертип жүрүп, анан биздин айылда өскөн деген агайым бар болчу. Ошол өскөн агайыбыз айылда эме комузга кызыккан балдарды чакырып үйүндө комуз үйрөтчү. Ошол агайым мага түрткү берди. Андан кийин Бишкекте филармонияда 2 жылдык студиянды аяктагам. Ал жерде би жагына окугам. Би жагын окуп бүтүп, Акмарал би ансамблинде 6 жылдан ашыраак бийледим. Жакшы эле ырчыбыз, жакшы да бийчи турбайсызбы? Ошол. Ыр жагында ушул агаларым, Алтынбек агам, ушул агаларыбыздын артынан ушулардын көрсөткөн жолу менен ыр жагына кызык. Акмарал би ансамблинен кайра кайтып эмнеге айылга келе бердиңиз? Эми шарт ошондой болуп калды. Айылда келиш керек болуп калды. Жакшы. Ал эми мынакей менин маңдайымда отурган Равшан агабыздын өң келбетинен карап эле бул Рысбек Жантураев агабыздын иниси болосу, иниси деп дароо эле байкап аткан болушубуз керек. Анан Нокендин таланттары дедим, сиз Базар Коргондукмун дедиңиз, сиз Базар Коргондон болосуз. Анан ал учурда Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда эмгектенип келатасыз, Азыр учурда ушул Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда эмгектенип келатабыз. Буга чейин ушу алтын Рысбектер менен Нокен районунда маданият үйүндө чогуу иштешип калганбыз. Ошондон бери жакшылыктарда бирге чогуу жүрөбүз да. Элге кызмат кылып. Сиз ошондо Нокен райондук маданият үйүндө иштегенсиз буга чейин, же Рахманжан айылындагы маданият үйүндө иштедиңизби? Мен 2009-жылы Нокен райондук маданият үйүнө киргем. Оля деген эжебиз, Өлмөсхан деген эжебиз бар. Ошол эжебиздин жардамы менен, анан Сагындыков Турдумамат деген агабыз бар эле. Ошол учурда Нокен районунун акими болчу. Ушундай таланттарды колдоп, жумушка албайсыздарбы, иштешпейсиздерби ушулар менен деп. Анан ошол аркылуу ишке кирип калдым. 5 жыл иштедим. Анан баягы турмуш экен, жумуштан чыгып азыр убактылуу ушул элдин кызматында, анан өзүбүздүн жумуштар менен жүрөбүз. Жакшы, анда ырды баштадык. Кимден баштайбыз? Кандай кыласыздар? Эми кичүүбүздөн баштайбыз, Рысбектен. Анда эмесе сиздер үчүн өтүнүч дегендерди тартуулап берейин. Кабыл алып коңуздар.
Жамалың жаз гүлүндөй нурун чачып, ачылган кызыл гүлдөй жытың алкып. Сүйлөгөн ырдап жаткан үнүңдөн ай, жаткандай торгой сайрап, жаткандай торгой сайрап, ай булбул тамчы. Sen ойлоп өзүмчө эле убарамын, жакшы сөз угуп качан мен кубанамын. Бул менин жүрөгүмдүн өтүнүчү, алтыным кабыл алчы, алтыным кабыл алчы, ай суранамын. Ойдогу кусалыкты кетире албай, көргөндө сени тиктеймен ай көзүмдү албай. Айсыңды сен көктөгү кантип жетем, алтыным кыйнадың го, алтыным кыйнадың го сен өчүн бардай. Айсыңды сен көктөгү кантип жетем, алтыным кыйнадың го, алтыным кыйнадың го сен өчүн бардай. Жакшы, рахмат, рахмат, үнүңүзгө берек. Анан Эмирсбек ага, үйдө кимдер дагы жакшы ырдайт сизге окшоп? Үйдө менден башка ырдабайт эле, мындай аккордеон, комуз ойногондор бар. Менден ол агам комуз аккордеондо ойнойт, Кыязбек деген. Биздин үй бүлөдө атам комуз серчү, апам ырдайт. Ошолор аркылуу мага да битке талант келип калган го. Талант инсандар үй бүлөдө баардыгы эле таланттуу инсандар турбайбы? Баягы аккан арыктан суу агат дейт да, туурабы Алтын ага? Үй бүлөдө ата баягы комуз ойногон болсо, атаны көрүп баласы ойнойт. Анан апасы жакшы ырдаса, анан апасын көрүп уул кыздары дагы ырдаганга ар дайым аракет жасайт да. Анан эми сиз өзүңүздүн уул кыздарыңыз болсо керек, э? Анан аларга комуздун башын тиштетип дегенде кичине, Мен 2 уул 1 кызым бар. Кичинекей кызым үйдө комуз ойноп калганда келет, уже көнүп эле калды. Келип эле комуздун учун оозуна салып туруп, комуз талашып, чертемдейт. Алар чыгармачылыкты тандаса, келечекте ырчы болобуз, бийчи болобуз десе, шарт түзөсүзбү аларга? Эми ал жакта Кудай буйруса убакыт көргөзөт го. Негизи мен балдарым да мындай ыр жагында эме талант жок. Байкайлайбыз. Анан өзүңүз ушул учурда кайсы жерде эмгектенесиз? Мен азыркы учурда Кочкор Ата шаарчасында Насир Нисанов атындагы Жатак гимназия мектебинде мугалим болуп иштейм. Музыка саласыз, Жакшы. Алтын ага, келиңиз, ыр кезегим сизге келди окшойт. Бүгүн эми сиздерди азыраак сүйлөтүп, көбүрөөк ырдатайын. Эми ар дайым эле эфирге келе бербейсиздер, туурабы? Бир келгенде бир жан дүйнөдөгү болгон оругуштап турган жакшы сөздөрдү ырдайын деген ырлардын баардыгын бүгүн 1 саат бою ушул убакыттын аралыгында сиздер ырдап, чордоп, жакшы маанайда отуруп кеттиңиздер. Эми ушул жалпы кыргыз элиндеги энелерибизге, жалпы эле апаларыбыздын урматына Ноокенден чыккан таланттуу Эргеш Кутанов деген агайыбыз бар. Ошол агайыбыз көзү тирий кезинде кайтыш болуп кетти. Көзү тирий мезгилде айтчу эле, менин чыгармаларымды ким ырдайт экен? Мен ушул ырларымды угалат бекем деп кыялданчу эле анан бир чыгармаларын ырдадык. Эми ал агай өзү укпай да калды, өтүп кетти. Анан ошол агайыбыздын Эне жүрөгү деген чыгармасын ушул жалпы кыргыз элине, энелерибиздин урматына бир тартуулап коеюн.
diksin jolun karab kanadı hiç nerseden kabarı çok balası uyda oturup sırta жүрсün sanacı Bala sekin büyük baylığı ömürün oşonusun bala çirkin bile bilbese da aman жүрсө ekendin Kara deli Alatodoy tilegi Bilbese da aman жүрсө ekendin Kara deli Alatodoy tilegi Kara deli Alatodoy tilegi рахмат апалар бар болсун, апалар бактыбызга аман болсун. Анан эми Раушан агам, Рысбек аганы жакшы тааныйбыз. Анан сиз менен биринчи жолу жүз көрүшүп атабыз. Көрсө Рысбек аганын Раушан деген дагы чыгармачылыкка кызыккан бир тууганы бар турбайбы? Ооба, туура айтасыңар. Биз дагы Рысбектин аркасынан жолдоп көп эмес аз эле убакыт болду. Биз дагы аркасынан ушул жолдуулап баратканыбызга. Буга чейин деле бизде деле кичине талант бар эле, ага чейин шарт болбой. Анан ушул убакыт өтүп кетти. Турмуш деген турмуш экен. Анан 2015-жылдан бери Кыргыз эмгек сиңирген артисти Бекборбиев агабыз биринчи сахнага ошол киши алып чыкты мени. Андан кийин Тынар Курбаналиев, Рахман Разыков, Абдулла Иманкулов агаларыбыз Агаңызды айтпайсызбы? Агабыз эми ал өзүнүн арабасын өзү тартып ал жакта жүрдү. Булар бул жактан эле мени көрө калып, сенде кичине Рысбекте окшоштук бар экен, кичине дагы ырдайт экенсиң, сен бизге керек экенсиң деп булар өздөрү эле алып чыгып коюшту, Рысбекке чейин эле. Ага чейин мындай элди аралап жүрбөдүк, бирок Рысбек менен анча-мынча концерттерине катышып жүргөнбүз да. Сиз сатираларды ойноп сахнага чыктыңызбы же ырырдап чыктыңызбы? Ырырдап чыктым эле. Тынар Курбаналиев досум сен бизге керек экенсиң деп борончу Кудайберген өлкө сатираларга да аралаштырып анча-мынча сатира ойноп да чыгып аттым. Жакшы. Сиздер таланттуу инсандарсыздар. Анан үй бүлөңүз жөнүндө, ата энеңиз жөнүндө айтып бериңизчи. Сиз үй бүлөдө канча бир туугансыздар? Үй бүлөдө 11 тууганбыз. Биздин талант боюнча атамда бизде ырдай турган шык жок, апам жакта бар экен. Алтын айткандай, биздин апам, тайенебиз тага журт жакта, ошо кичине тайын тартат болуптур. ошондой болду окшойт, тагасын тартат дегендей. Ошо тага журтубуздан кичине талант бар экен. Ошол аркылуу бизде дагы кичине талант болуп калдык. Азыр үй бүлөдөн Рысбек экөөбүз элебиз. Калгандары ыр жөнүндө озатышпайт да. Жакшы. Кызышпайт. Азыр бизге ырдап бересизби? Сатира ойногонго болбойт эми. Эми сатира ойногонго болбойт, эми элди коркутпай эптеп ырдап беребиз. Анда ошол Бекборбиевдин бир чыгармасынан ойноп берейин, ырдап. Албетте досторумдун коштоосу менен. Алло, бул сенсинби кандай салам? Ооба, таныдыңбы жүрөм аман. Качан келдиң, мен болсо күттүм сени. Сагынычым күйүп, күчүм санай. Жолугалы, гүлүм жолугалы.
жодурашып жолочудай кеп куралы, табигаттын жыпар гүлүн бирге туттуп, жолугалы гүлүм, жолугалы, жолугалы гүлүм, жолугалы, жодурашып жолочудай кеп куралы, табигаттын жыпар гүлүн бирге туттуп, жолугалы гүлүм, жолугалы. Telefondu шыңыратып бир даалайга, жоонуга мал келет деп ушулайда, бирок бир түн бир кылымга тете болуп, шыңыратып сурайм кайра-кайра, жолугалы гүлүм, жолугалы, жодурашып жолочудай кеп куралы, табигаттын жыпар гүлүн бирге туттуп, жолугалы гүлүм, жолугалы, жолугалы гүлүм, жолугалы, жодурашып жолочудай кеп куралы, табигаттын жыпар гүлүн бирге туттуп, жолугалы гүлүм, жолугалы. Лай ла лай ла 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 лай, лай ла лай ла 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 лай, лай ла лай ла 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 лай ла лай ла 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 ла. Алло алло бул сезим, алло алло бул сезим. Рахмат. Анан эми быйыл мынакей 2017 жылдагы аяктап саналуу күндөр гана мынакей жыл аягында биздин студияга келип отурасыздар. Анан Алтын ага, ушул жылда кандай жыйынтыктадыңыздар? 2017 жыл сиз үчүн кандай жыл болду? 2017 жыл Аллага миң мәрте шүгүр, мен үчүн өтө жакшы жылдар болду. Баягы чыгармачыл инсан ийгиликке жетишсе, баягы кандай десем, көптөгөн ийгиликтер болду мен үчүн. Кирешелүү жылдардан болду? Кирешелүү жылдар болду. Үй алдым, мындай айтканда, конуштуу болдум. Ушул жагы, анан бала чакам менен, тынч аман, ата энем менен бардыгы жакшы, ойдогудай. Аллага шүгүрчүлүк келтиребиз. Жакшы, рахмат. Анан эми Рысбек ага, сиз Акмарал би ансамблинде бийлеп жүрдүм дедиңиз. Ошондо канча жашта бийледиңиз? Мен 18 жашымда бийлеп баштадым. 2 жыл бийледиңиз? Жок, 6-7 жыл бийлеп калдым. 6-7 жыл. Ушул Акмарал би ансамблине сизди ким жетелеп барган? Ал жака филармонияга негизи мен Бишкекке мектепти бүтүп бул жактан Бишкекке барганда Агорго жан кошунда жашачумун. Ошол жерде бир Серик деген бала бар болчу. Ал филармонияда Карымолдо Орозов аттын оркестрде иштечү да. Анан ошол бир күн эме айтып калды, Рысбек байке студияга студенттерди алып атат, барып тапшырып көрүп, аракет кылып көрбөйсүз депчи. Анан бардым, барып бир 2 тур болду. Ошондо анан ырдан эметке өткөм, ыр жагынан. Анан кийин эле ушу би кружогу дагы бар деп, анан бойлуу балдарды өзүнчө эме тандай баштады да. Ошондо менин агайым, мени биге үйрөткөн агайым азыр көз өтүп кетти, кайтыш болуп кетти. Мелис Асылбашев деген агайым бар болчу. Ошол агайым өтө эмгеги чоң. Мен негизи өмүрү мындай бийлеп көргөн эмес элем. Башында кичине кыйынчылык болгон. Ошо агайымдын жардамы менен, ошо агайым көргөзгөн багыттын негизинде, жардам негизинде бийлеп кеттик. Анан Нокен районундагы өмүрү бийлейлектерди дагы бийлеп жаткан кружок ачпайт белеңиздер? Кудай буйруса, эме окуучу мектепте бар. Мектепте кыздар балдарым бар. Кичине би жагынан бийлеп жүрүшөт. Жакшы. Анан би жаатындагы устатыңыздын атын айтып атасыз. Анан ырчылык жаатта устатыңыз ким болду сиздин? Ырчылык жаатында устатым Алтын агам болгон башында. Кичике кезибизде илгери комсомольский вечер деп коет го, мындай огороддордо эле тойлор болуп, ошондой эмеге барып калганыбызда Алтын агам ээрчитип барып ырга болгон кызыгым ошондо болгон. Ошо агаларымдын колдоосу менен, ушулардын көргөзгөн багыты менен ырга өтөп калдык. Анда дагы ырга өтөбүз. Эми кимдирди атабыз, кандай кылабыз?
сагынсам мен сени. Жүрөктүн сезбей арзусун, турмуштун баспай ашуусун, өтмөкмүн сени көрбөсөм, эй, өмүрдүн сезбей, өмүрдүн сезбей, өмүрдүн сезбей таттуусун, өтмөкмүн сени көрбөсөм, эй, өмүрдүн сезбей, өмүрдүн сезбей, өмүрдүн сезбей таттуусун, жашоонун сезбей таттуусун. Рахмат. Равшан ага, Алтын ага, аябай ойлондуңуздар го. Бул ырдын баягы оонун укулуктуулугуна ойлонуп атасыздарбы же баштан өткөн окуяларды ойлоп атасыздарбы? Укканда эле ойго чөмүлө турган экен да. Негизи элечи. Жакшы чыгарган экен. Ошонусуна чоңуп кирип кетет экенсиң. Оону дагы жакшы, аткаруучусу дагы жакшы. Анан баягы жүрөккө жеткизип ырдай турган аткаруучу болсо бардыгы эле ойлонот. Баягы жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деген ошол да. Айыл жергесинде мисалы шаарларда клип тарта коюп, бир чоң концерттерге катыша коймой, биздинде бар да, мисалы Ош, Жалал-Абад, Борборлордо ошондой. Анан эми Нокен районунда дагы Кудайдын кулагы сүйүнсүн, таланттар абдан көп дедиңиздер. Анан өзүңүздөр бир чогулуп концерт коюп, же болбосо клип тартып, ушул жааттарын кандай ойлонуштурдуңуздарбы, же бул дагы баягы жүрөктүн түпкүрүндө бир өйүп аткан бир маселеби? Туура айтасыз. Эми мындай экен да, бул клип тартып, ал үчүн көп каражат керек, колдоо керек. Эми баягы биздин өзүбүздү тойлордо, баягы элдин кызматын кылып, өзүбүздүн тиричилигибизге жетиштүү, Кудайга шүгүр. Андан баягы жаштарды колдоо эми аракет бар, Кудай буйруса колдойбуз. Жаштар дагы акырын келатат, аларга да жол көрсөтүп келатабыз. Анан өзү негизи колдоочу болуш керек. Район жетекчиликтен, айылдан чыккан таланттарды ошол өзүбүздүн жетекчилик колдосо, ошол аркылуу баягы элге өнөрүн көрсөтө алат жогорку деңгээлде. Мына ушул таланттуу жигиттерибиз дагы убагында колдоочулар болгондо, азыр биз жогору жактан көрөт элек да. Эми эң өкүнүчтүүсү ошол баягы аккан суудагы кандай десем, таланттарды баалоо анча жок болуп атат негизи. Анан эми ар ким өзүнчө тиричилигин кылып атабыз, Кудайга шүгүр. Жакшы. Биз атайын ушул чактыш көрсөтүүсүнө айылдардан, бир райондордон бир таланттуу инсандарды күтүп аттык эле. Мынакей сиздер келдиңиздер. Анан эми баягы бүгүнкү күндөгү ырчылардын бардыгы борбор шаарларга концерттерди коюп кете беришет да. Анан айылыңыздарга, маданият үйүңүздөргө мындай концерттер барып, айылда кандай абал? Маданият үйлөрүнүн абалы кандай? Алтын ага өзүңүз жакшы билесиз, ушул тармактагы чыгымдан бери жүрөсүз. Маданият үйлөрү жакшы, Кудайга шүгүр жакшы. Азыр жакшырып калды. Мисалы мен өзүм Нокен районундагы Мас айыл округундагы маданият үйү жаңыланып, жакшы болуп калды. Шарттары келишти, шарттар түзүлдү. Ал жерден да таланттар Кудай буйруса чыгып атат. Мындан кийинки таланттар Кудай буйруса жакшы жактарды көрсөтөт деген ойдобуз. Анан Кочкор Ата шаарында дагы биздин баягы нефтяник залы бар. Ал жер дагы өтө жакшы. Бирок өзүбүздүн таланттар бирок концерт кое элекпиз. Мен мындан 1 жыл мурун Кадыралы Артыков агайыбыз келип, ушул Нокенден чыккан таланттарды колдоп, ошолор менен бир концерт коеюн деп биз акимчиликке чейин барганбыз. Ушундай колдоо болсо, баягында болсо депчи. Анан ал иш кандай болуп токтоп калды билбейм, бирок ошол Кадыралы агайыбыз ошол жолду баштап кеткенде, анын артынан көп таланттар чыгат болчу. Ал эмне себептер менен токтоп калганы мага баягындай түшүнбөй калдым.
бирок колдоо болот деп айткан. Жакшы, эми маданият үйлөрүндө, район шаарларда, айылдык маданият үйлөрүндө ошол жерде эмгектенген таланттуу инсандар баягы элди маданий жактан тейлөөгө аракет жасашат, а бирок ошол сиздердин маданият үйлөрүңүздөргө мисалы ырчылар барып концерт коюп атышабы? Себеби мен кичинекейимде бала кезимде эстесем, мисалы Динара акул эжекелерибиз келчү эле концерт коюп, Сыймык Бешекеев деген агаларыбыз келчү эле. Бүгүнкү күндө барышабы? Маданият үйлөрүңүздөрдө бир чоң концерттер болобу? Концерттер келип турат. Концерттер келет. Концерт болгон учурда биз баягы элдин кызматында жүрүп концерт дагы көрө албайбыз, чынын айтайын. Көп таланттуу инсандар, мына ырчылар, куудулдар келишет. Бирок ошол концертти көргөнгө мен өзүм колум бошобойт, элдин кызматында болгон үчүн. Муну ачыгын айтышым керек да. Жакшы, келиңиздер дагы бир чыгарма аткарабыз. Ким ырдайт эми? Алтын ага өзүңүзгө келди окшойт кайра кезеге. Анда күтүүнү ырдап коелу. Анда ушул жалпы теле көрүүчүлөргө күтүү деген чыгарманы тартуулап коеюн. Жол карадым сен тараптан, төгүлгөн жанда калып кече күттүм. Ошол жол мени жалгыз алып бараткан, бир кезги тагдырыбыз экөөбүздүн. Ыргайланар тагдыр болдум, экөөбүз жашаңына бөлөнмөкпүз, өмүрдө бөлөк түшкөн биздин жолду. Ай бөлөк түшкөн өмүрдө биздин жолду. Bölük düşkün ömürde bizim joldu. Ömürde bölük düşkün ömürde bizim joldu. Рахмат. Алтын ага, өзүңүз бала кезден эле кызыккан экенсиз, чыгармачылыкка. Анан музыкалык аспаптарга кызыкпадыңызбы ойногону? Чынын айтканда, музыкалык аспаптарга окуйм деп аракет кылгам, бирок бара албай калгам, шарттар келишпей калган. Ал мезгилде үйүбүздө да жумуштар көп болчу. Анан көп колдоочулар да болду. Окутабыз, сен окушуң керек. Анан шартка байланыштуу аспаптардын эч биринде ойнобойм. Анан ырдап коем. Азыр кичине той сезон болгондугуна байланыштуу тамактарыбыз ооруп, кичине кыйналып турабыз, бирок аракет кылып атабыз. Жакшы. Анан эми Равшан ага, сиз жаңы эле аралаштым ушул чыгармачылыкка деп калдыңыз. Анан бул тармак жакты жакшы экен. Бул тармак албетте өзү жашман эле жакшы көрөм. Ысыгына дагы, сууна дагы чыдап эмгектенгенге аракет кылчу элем. Болгону ушу өз учурунда чыга албай калдым. Ал учурда эми турмушубуз кичине бир аз каталдашып кеткен. Эми Кудай буйруса аракет кылып атабыз. Эми чыгып атабыз. Жакшы, рахмат. Келиңиздер кезеге кайра өзүңүзгө келди. Эмсе кыргыз элин жалпы эле ушу бизди көрүп отурган теле көрүүчүлөргө жаңы жылын куттуктап, үчөөбүз жаңы жыл деген Бекболовдун жакшы чыгармасын аткарып берип коелу.
кубанабыз барыбыз жаңы жылга жылына көңүлүбүз бөлөнүп өмүрдүн шаңырына жараткан чачкан кут болсом барыбызга тең жетсин жаңы үйлөнгөн жубайларга жаңы жылым бакыт берсин келсин жаңы жылым келсин элге бакыт талай берсин ару сезим тук сезим ыйманызат ала келсин жаңы жылды тособуз жакшы тилек ой менен шаңдуу көңүл шапар менен шарап аккан той менен тарыныч капалык болсом достум досу кечирсин жаңы жыл бейкут жыл болсун деп аксакалдар бата берсин келсин жаңы жылым келсин элге бакыт талай берсин ару сезим тук сезим ыйманызат ала келсин жаңы жылым келсин тынчтык берсин ырыс берсин кош айтып өткөн жылыбыз кайгы муңун ала кетсин. Жогоруда ырда айтылгандай эле кирип келе жаткан жылыбыз жалаң гана жакшылыктарды алып келген жылдардын катарында болсун. Анан эми Рысбек ага кирип келе жаткан жылга кандай пландары бар? Кирип келе жаткан жылга ошол эми биз мектепте эле балдарга билим берүү менен алек болобуз. Жакшы. Сиз ошол эле мектеп дегениңиз менен бул чоң түйшүк. Бул сиз баягы Кыргыздын келечектеги мыкты жигиттерин тарбиялап, Кыргыздын бир музыка жаатынан болобу, ушул маданият тармагына бир өзгөчө бир салым кошо турган эл артисттерин тарбиялап жатасыз. Сыймыктануу менен айтсаңыз болот, туурабы Алтын ага? Ар бир кесип ардактуу. Себеби айтайын дегенибиз, ошол кесип аркылуу ар бир инсан мамлекетке кызмат кылат. Билинбегени менен, байкалбаганы менен сизге сезилбеши мүмкүн, бирок кези келгенде ошол сиз тарбиялаган жигиттер менен сиз бул баланы мен тарбияладым эле, бул кызды мен тарбияладым эле деп сыймыктанып олтурган учур дагы келет. Анан эми дагы аткарчу ырлар барбы? Рысбек инибиз бүгүн эң кичүүбүз ушул. Кудай буюрса ушул инибиз дагы талантын көрөлүк, чыгармаларынан угалык дегендей, жалпы ушул ЛТРдин, кыргыз элинин көрүүчүлөрүнө бир жакшы ырдесте тартуулап берсеңиз. Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Анда эмесе жалпы теле көрүүчүлөргө Жамил Карабалаев деген агабыздын балалык деген ыры бар. Ошону тартуулап берейин. Kıştın uzun günlerinde eske düşen balalığım menin aşacıtangan sağınamın sen beni sağıntasın en sevmanı sen emi kayrılbaysın kuşkun emi balalığım koşkun emi Amenin bala boydun kalgım gelet Balalık göz aldıma elestelet Nariste cıtın buzbayı
менин бала бойдон калгым келет. Kıştın uzun günlerinde esketişin balalığım menin arşa cıttangan balalığım kanat baylamay uçup gitti balalığım baldan şirin ay kaytalan kız koşkun emin balalığım balalığım koşkun emin ha menin bala boydon kalgım gelet balalık göz alıma elestelet nariste cıtın buzbay ha menin bala boydon kalgım gelet. Kıştın uzun günlerinde esketişin balalığım menin arşa cıttangan sağınamın sen meni sağıntasın engsemanı sen emi kayrılbaysın koşkun emi balalığım balalığım koşkun emi ha menin bala boydon kalgım gelet balalık göz alıma elestelet nariste cıtın buzpay ha menin bala boydon ha menin bala boydon kalgım gelet. Баягы балалык кезде баардыгыбыздын балалык кезибизде кыштын узун түнүн эмес чак түшүндү эске салдыңыз. Анан албетте бала кезде батыраак чоңойгонго шашат экенбиз, бирок кези келгенде балалыкты абдан сагынабыз, Алтын ага. Анан эми мен ойлоп атам, Раушан агабыздын балалык кези бир үй бүлөдө 11 туугандын балалык кезиги башкалардын балалык кезине караганда бир башкача болсо керек, айрыкча кыштын күндөрүндөгү балалык кез. Айрыкча ушу кыштын күндөрү балалыкты эстегенде эртеден кечке ишке кеткенде эртең менен эрте туруп алып чананы сүдүрүп ач карын обед кылбай ойночу элек да. Суу болуп үйгө келчү элек. Ошолорду эске түшүрдү да. Алтын ага, балдарыңызды көргөндө өзүңүздүн балалык кезиңиз эске түшөбү? Анан эми биздин балалык кездердегидей, сиздердин балалык кездериңиздердегидей азыркы кыш андай болбойт, ал кездеги кыш бир башкача кыш болчу деп айтышат. Азыр туура айтасыз. Менин балалыгым, уулум менен кызым. Ошолорду көрүп туруп мен өзүмдүн балалыгымды элестетем. Кудайга шүгүр, миң мерте шүгүр. Ошол балдарым. Анан иним дагы аябай балалыкты эстетти, сиз айткандай. Ал күндөргө эгерде биз кайрадан балалыктан ишти баштай турган болгондо, биз башкача маданият тармагына башкача көз караш менен кирмекпиз. Ошондой болмок беле, Рысбек ага? Жакшы, келиңиздер, дагы бир чыгарма аткарыңыздар. Ошол чыгарма менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Termelip basıp жүрөсүн, теңситпей мага күлөсүн.
берген бойыма тең болчу жаным сен өзүң. Теңирим берген бойыма тең болчу жаным сен өзүң. Соройгон сенин боюңдан, кодойгон ол менин боюмдан. Өбөйүн десем жетпедим ай, өптүрүп ай койчу мойнуңдан. Өбөйүн десем жетпедим ай, өптүрүп ай койчу мойнуңдан. Kızıktın bari kızda mes, kızıkko kızdı sizda des. Kıskadır boyum sen için, suyun bir ay benim kıska mes. Kıskadır boyum sen için, suyun bir ay benim kıska mes. Termelip basıp türösün, tengsitmey bana gülösün. Tengirim bergen boyuma, teng bolçu senin bir özün. Tengirim bergen boyuma, teng bolçu senin bir özün. Kodoygon ay benim boyumdan. Рахмат Алтын агам, мынакей студиябызга келип жакшы маек куруп бердиңиздер, өзүңүздөрдүн өнөрлөрүңүздөрдү тартууладыңыздар. Анан мен сөз соңунда Алтын ага сиздин жакшы каалоо тилектериңиз менен бүгүнкү эфирде жыйынтыктайлы. Айтайын деген оюңуздар болсо, мен айтырбай калган болсом, келиңиз, сизге эркин микрофон берели. Мен ушул жалпы эле кыргыз элине, ЛТРдин жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай таланттарды колдоп, чакырып, элге талантын тартуулап турганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Анан кыргыз элине жаңы жылда жаңы ийгиликтер болсун, таланттуулардын чыгармаларына ийгиликтер болсун, берекелүү жылдардан болсун 2018 жыл Кудай буйруса. Мен ушул жалпы эле Нокенде бизди колдогон көп таланттуу агаларыбыз бар. Ошол агаларыбызга да чоң ыраазычылык билдирем. Ушул убакыттан пайдаланып, Эгембердиев Кубаныч агабыз бар, Камытов Талант агабыз бар. Ушул агаларыбыз бизди ар дайым колдоп, баягы жакшы жактары менен колдоп келет. Ошол агаларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызга келген меймандарыбыздын талантына күбө болдуңуздар. Анан эми айта кетели, эфирдин соңунда айылдагы таланттуу инсандар үчүн биздин ар дайым эшигибиз ачык. Байланыш телефондорубуз биздин эфир соңунда жазылат. Ошол номерлерди жазып алып, биз менен байланышсаңыздар болот. Бүгүн биздин студиябызга нокендик таланттар келди. Рысбек Мырзаев агабыз, ошондой эле Алтын Абдуллаев агабыз, ал эми Равшан агабыз болсо Базар Коргон районунан болот. Равшан Жантөреев агабыз ушул учурда Токтосун Тынбеков атындагы филармониянын солисти болуп эмгектенет. Рахмат сиздерге, ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Айылыңыздарда тынччылык болсун. Сиздердей таланттуу инсандар ар дайым артыңыздардан өсүп чыга берсин. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз эфирибизде жыйынтыктайбыз. 1 саат бою сиздерге студияда кызмат кылган мен Айжама Сулайманова болдум. Кайрадан эфир аркылуу жолугушка чейин аман болуңуздар. Сиздердин жан дүйнөңүздөр ар дайым ыр деп жашасын.